Жети өгүзгө жылына келгин жапайы куштардын жүздөн көп түрү учуп келүүдө. Алардын бир канчасынын тукумдап көбөйгөндөрү бар. Айрымдары бул жакта калат, кээ бирлери жайкысын учуп келет. Алардын ичинде 10дон ашыгы кыштап чыккандар. Жаз, күз биздин Ысык-Көлгө бир топ куштар келет. Келген куштардын саны аябай көп, түрлөрү да көп. Основной келген куштардын каркыралар келип кетет. Журавль красавка деп коет. Жана аккулар болсо эки түрү келет бизге. Аккунун шипуну жана кызыл китепке кирген кликун деген түрү аккулардан келет да бизге. Каздар, горный гусь деген бар. Серый густар келет. Ошолор келет. Серый гусь азыр деле бар да. Сейрек кездешкен канаттууларга кам көрүү үчүн жем чачыла баштады. Алар 170 000 гектар аймакты ээлеген Кокуй-Көл 1, Кокуй-Көл 2 жана Жети өгүз аймактарында жашайт. Биз жаратылышта жан жаныбарлар канаттууларга көзөмөл жүргүзүп, ошолордун учетун алып, ушундай көзөмөл жүргүзүп турабыз. Күндөлүктөр жазылат, күнүнкү болуп аткан иштерибиз тууралуу. Азыркы учурда биотехния боюнча биз азыр канаттууларга жем чачып, подкормка кылып атабыз. Мага бекитилген 170 гектар жер бар. Сону эртең менен кечкисин күндө обход кылып карап турабыз. Канаттуулар бийиктикте аскалуу капчыгайларды аралап учуп жүрүшөт. Бирок жер которгон убакта тоо этектери жана кургак түздүктөрдү же топурактуу жайларды байырлашат. Ар бир келген куштардын фенологический карточкаларды изилдеп, кайсы маалда учуп келди, кайсы маалда кетип атат, ошолордун кайсы маалда жумурткалайт, ошонун баарын эмеге алабыз, көзөмөлгө алабыз. Анан бизде Жети өгүз участкасында азыр Кыргызстан боюнча жалгыз ошо жерде балапан чыгарып, гнездование кылып, уялап жүргөн серый цапля деген бар да, көк кытан. Азыркы учурда аталган тилкилерде сейрек жапайы келген куштардын 300дөн ашык түрү бар. Анын ичинен бир канчасы кызыл китепке кирген. Алардын бизде тоогазы, бозгаз, аккуулардын 2 түрү бар. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык-Көл облусу.